Эми Жалал Абад шаарынын тротуарлары жана ошондой эле жол жээктери атайын мен аркамда турган бул техника менен тазаланат. Ал бир эле учурда эки кызматты аткарат. Жалал Абад тазалык шаардык муниципалдык ишканасы жаңы техника менен толукталды. Көчө тазалоого улаякталган бул атайын техника калага биринчи ирет алынып келинди. Эми тазалык кызматкерлеринин иши жеңилдеп, убактылары үнөмдөлмөй болду. Ошо техникалар келип, кичине иштерибиз жеңилдеп, күрүштү колго алып, бул ошо тротуарларды шыпырып, центрде тротуарларды азыр мамлекетибиз өнүгүп атпайбы? Шаарыбыз өнүгүп атат. Айдаса аябай эле жеңил техника экен да. Ишибиз анча эле бир топко эле жеңилдеп калды ишибиз. Убактыбыз өнөмдөп, кичине анча ишибиз жеңилдеп, кызматкерлердин иштери жеңилдеп калды. Куттуктайбыз. Кут болсун, шаарыбыз таза болсун. Бүгүн Жалал Абад шаардык мэриясынын коммуналдык мекемелерине жалпы 20га чукул атайын унаалар тапшырылды. Алардын ичинен 9 даанасы Жалал Абад тазалык ишканасына келген. Мындан ары шаар аймагында таштандылар өз убагында алынып, көйгөй болбойт. Анткени буга чейин муктаж болуп келген таштанды ташыган унааларда сатылып алынган. Мына буюрса азыр техникаларыбыз толук түрдө биздин колубузга тийди. Буюрса ишенимди айтып кете алам. Шаарыбыздын тазалыгы мындан бuyana графиктер, алынбай калган жерлер болбойт деп мен ишенимди айтып кете алам. Азыркы биздин шаарыбызга келген жаңы техникалар, буга чейин мындай техникалар жок эле. Азыр бизде бар. Жууп, шыпырып, тазалап, өзүнүн пылесосу менен толук соруп кете турган техника алдык. Андан эле өзүңүздөр көрүп тургандай тротуар жууй турган, жөөтпөктөрдү жууй турган техникаларды алдык. Булардын бизге зарылчылыгы керек эле. Азыркы келген техникалардан 18 тонналыктан 2 техника келди, 14 тонналыктан 2 техника келди. Андан кийин бул суу чачкан биздин машинабыз 15 тонналык машина, дагы бирөөсү ал 7 тонналык машина. Техникалар лизингдин негизинде алынган. 6 жылдык келишим түзүлүп, жалпы 32 техника алуу каралган. Бүгүн анын 17си келип, ачкычтары тапшырылды. Алдыңкы күндөрү дагы 15 даана атайын техникалардын келүүсү күтүлүүдө. Жалал Абад шаарында бүгүнкү күндө стройка аябай катуу жүрүп атат да. Ошондо биздин жумушчуларыбыздын убактысы аябай жетишпей калган учурлар болуп калат да, кыйналган учурлар болуп калат. Ошондо биз техникаларды алып, булардын ишин жеңилдетүү биздин максат болгон да. Жолдогу жол чырактарды алмаштырууда биз бир топ кыйналып келгенбиз да. Бир эле техникабыз бар эле, аны зеленхозго талашат эле, бактарактарды бутаганда же жол чырактарды алмаштырганга сурап калышат эле, бири-бири менен бир техниканы талашып жүрүшкөн. Анын маселесин дагы чечтик. Зеленхоздун өзүнө дагы вышка алып бердик, ЖКХга дагы алып бердик да. Белгилей кетсек, дагы жаңы техникалардын толуктоосу менен Жалал Абад шаардык мэриясынын коммуналдык мекемелериндеги техникага болгон муктаждык толук кандуу чечилет. Диана Райымжанова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.